Искусствонун практикалык колдонулушу жок. Бирок аны изилдөө биздин кабылдоонун өнүгүшүнө жана көргөндөрүбүздү башкаларга түшүндүрүп берүү жөндөмүнө өбөлгө түзөт деген пикир бар. Бул жөндөмдөр пайдалуу. Алар адамдардын өмүрүн сактап калууга жардам берет. Дарыгерлер, медайымдар жана укук коргоо органдары сүрөттөрдү, скульптураларды жана фотосүрөттөрдү колдонуп, тергөө жана өзгөчө кырдаалдар учурунда маанилүү болгон визуалдык курчтугу жана баарлашуу көндүмдөрүн өөрчүтө алышат. Кандайдыр бир жаракатты дарылап жатасызбы? Же кылмыш болгон жерде тергөө жүргүзүп жатасызбы? Же ушул окуялардын бирин кесиптешиңизге сүрөттөп берсеңиз, көркөм өнөр ошол жөндөмдөрдү өркүндөтүүгө жардам берет. Өзүңүздү тажрыйбалуу полиция кызматкери же кесибине берилген дарыгер деп элестетип көрүңүз. Музейде экениңизди дагы элестетип көрүңүз. Жана Рене Магриттин 1938-жылы тартылган «Убакыт тешилген» сүрөтүнө көңүлүңүздү буруңуз. Анализди таап кылган сырдуу жана татаал интерьерди көрө аласыз. Бейтаптын белгилерин же кылмыш болгон жерди анализдөөдөн айырмаланат. Очоктон кайдан жайдан багыт алган миниатюралык поезд пайда болот. Жана локомотивдин түтүнү очоктон көрүнбөйт. Ал өрттөн чыккан сыяктуу. Оттун ичинде 2 канделябр жана 1 саат үйүлүп жатат. Бош бөлмөнү чагылдырылган жана анын алдында жарым-жартылай гана нерселерди чагылдырылган чоң күзгү. Кыймылдаган поездди курчап турган объектилердин жакындыгы көптөгөн суроолорду жаратат. Аларга ачык жооптор жоктой сезилет. Сүрөттү туура мүнөздөдүмбү? Же айрым нерселерди байкабай калдымбы? Ал анчалык деле маанилүү эмес. Сүрөттө дагы бир нерсени көрүп жатасыңбы? Бирок экөөбүз тең тажрыйбалуу милиция кызматкерлери болсок, кандай болмок эле? Мен сизди жардамга чакырам. Сиз келип 2 ниндзя банктан бир нерсени урдагандыгын көрдүңүз. Чындыгында алар алтоо экендигин түшүнөсүз. Көркөм буюмдуу кылдаттык менен изилдөө, байкалган элементтерди анализдөө, кыскача түшүндүрмөлөрдү берүү жана ачыктан ачык карама-каршылыктар жөнүндө суроолорду түзүү мүмкүнчүлүгүн өөрчүтөт. Бул учурда тааныш эмес чөйрөнүн детальдарын изилдөө бул көркөм чыгарма жана байкалган карама-каршылыкты так жеткирүү үренгенди изилдегендер үчүн да, шектүүлөрдү суракка алгандар үчүн да өтө маанилүү чеберчилик. Келгиле, ушул сүрөттү суракка алалы. Ооба, Магрит, сен тарткан сүрөт анчалык деле чоң эмес. Бирок эмне үчүн релистер жок? Эмне үчүн очокто от жок? Шамдар кайда кетти? Эмне үчүн очокто поезддин туннели жок? Ал жөн гана дубалды аралап өтүп, саат болжол менен 4-төн 1 саатка чейин көрсөтөт. Бирок терезеден бир бурчунан кирген жарык убакыт түшкө жакын экенин далилдейт. Бул эмне жөнүндө сүрөт? Дал ушул учурда сен менин ишенимдүү өнөктөшүм мени токтотосуң. Мен кетем. Сен Магритке бир чынык кофе берип, суракты улантасың. Сүрөт сотто өзүн коргой алабы же жокпу? Күбөлөр кырдаалды кененирээк жана так сүрөттөп, көргөн көрбөгөндөрүн айтып бере алышат. Бул медицинада өзгөчө маанилүү. Эгерде оору 3 симптом менен аныкталса, ал эми пациентте экөө гана болсо, анда медициналык адис 3 симптомдун жоктугун ачык көрсөтүш керек. Ушуну менен оорулуунун ушул ооруга чалдыгышы же келбеши мүмкүн экендигин көрсөтөт. Белгилүү бир деталь же жүрүм-турумдун жоктугу өтө маанилүү. Искусство ар кандай чөйрөдөгү адистерге натыйжалуу суроолорду берүү менен гана чектелбестен, андан да маанилүүсү турмуштагы кыйын кырдаалды башкача, жаңы бурчтан талоого үйрөтөт. Акырында татаал маселелерди чечүү, детальдарга катуу көңүл буруу, артка кадам таштап, көйгөйдү башкача көрүүдө жардам берет. Биз өзгөчө кырдаалдарга жооп берүүчүлөрдүн жок дегенде искусство тарыхчысынын деңгээлинде аналитикалык көндүмдөргө ээ болушун каалайбыз. Искусство бизди изилдөөгө үйрөтөт жана бул жашоодогу эң керектүү өнөр.